emес, iki jolu gelip gitti dedi. Niye gelip gitti desemce ayta almaydı. Tınçılık mı dep koyam? Gelip ketsin men joktu. Аксакал эми жаңы жылдын алдында өзүңүз билесиз да. Баягы элге кызмат кылган ветеран аксакалдарды, эмгеги бар аксакалдарды жаңы жылдын алдында кичине чай берип коелу деп өкмөт жөнөткөн. Çay verip koyuldu деп элеби? Men oylagam, dagı 5000'den alıp jıl mıktısın beret okşoydu. Vay bizde oşta oşunday olup kalıptır. 5000 son bersen, sen eş yerde iştemesen de jıldı mıktısı bolaveret kesin. Эми ал өкмөттөн бериле турган аксакал ал жана президент эмелер тапшырып аткан ал башка. Ал эми жанагы 5000 сомдон чогултуп деген элдин арасында ушундай бир уюштургучтар бар. Подземкадан кагаз жаздыра коюп эле ошол жерден бир эмени медаль жасата коюп эле. Ошого чакырган окшойт деп өзүмчө таң калып аттым эле. Эң кызыгы, муну биздин айда Алмакан бар го. Ушул жылдын мыктысы болуптур быйыл. Ал ким эле? Алмакан ал өмүрү эч жерде иштеген эмес ал. Ал той торобого деле көп барбайт анан жылдын мыктысы экен десе, үйдөн чыкпагандардын мыктысы ушул болгон окшойт ойлодум да анан кийин. Өзүң тыйсың ба бала? Өзүңүз сыртка барып келипсиз, ошо келип таппай коймусузду. Россияга кетип калды дейби? Үйдө эмес экен деле рас болчу. Жана кичинекейим Москвада. Кемпир өлгөндөн кийин кетип калган, апасы өлгөндөн кийин ата мен Москвага барып иштейин дедим. Макул балам иште дедим. Барып алып эле ата келип кетсеңиз болот эле. Баланчанын атасы келди, апасы келип кетти. Апам болгондо келип кетет эле, дей бергенден коем ушул баланын көңүлү калбасын деп Москвага барып келдим. Ошо бир ай жүрдүңүз. Ошо жакта жүрдүм. Көп жүрдү дейби, бир айга жакын. Москва катуу өнүгүп аттыр. Ооба. Таң калдым көрүп алып. Москва өтө катуу өнүгүп аттыр. Москва мындай өнүгө турган болсо, 3 жылда Ошко жетип алат булар. Ошкого билбейм, бирок Жалалабадка жетпей калды го. Hem Жалалабадка жетиш үчүн бир 5-6 камалыш керек ортодо. Ана Москвага алып барып, балам айтып калды, ата, жаштыгыңызда көрүп жүргөн Кызыл аянтка алып барайын деди. Кремльге. Площадька барды Кызыл аянтка. Барсак, күрөң плашты кийип алып, кайып Ленин ошол жерде жүрөт. Ал ошол жерде квартирасы бар, жашайт да. Ленин деп жасалган, көргөн жоксуз. Анан балама сурадым, мен мунун өлгөнүнө көп жыл болду эле го десем, көрсө Ленинге окшош эле бирөө кийинип алып, элдер менен 300 сомдон 400 сомдон сүрөткө түшөт экен. Аксакал, ошентип акча жасашат. Ленин менен сүрөткө түшүп атымын дейп карасам, Путин эки кыргыз бала менен сүйлөшүп турат бечара. Жакшы президент турай, ушунча миллион адамдан биздин эки кыргызга көңүл буруп аткан болсо деп сүйүндүм да, разы болдум. Ойлодум, отур бизде президент эмес жаз келгенде айыл өкмөт ордунан таппайсың. Бизде жаз келип жер көпкөндө айыл өкмөт кошо көбөт. Биягы кара кой, кара шору, албай, жылуу суу калбай, улам айлан баш болуп калган козуну багажга салып алуу жакта эле жүрөт биздин өкмөттөр. Койлор салып природа барып келебиз деп. Анан ошону көрүп отуруп анан аябай суктандым. Жакшы өсүп өнүгүп аттыр дедим. Мен бир ай жүрдүм, балам бир ай ишке барбай менин жанымда жүрдү. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Неге? Балам жумушуңа барбайсыңбы десем, жок ата мен акча мындай карточкага түшө берет деди. Аякта ошондо. Аны ким салат десем, бирөө салат да деп койду. Макул дедим. Азыр телефон, мурдагыдай акча салбай калышкан. Анан магазинде эле ошол менен төлөй берет. Ошону менен төлөткөн. Бирок эң таң калган жерим ушул болду. Муну биздин айылдын башында Жумабек бар го. Жана кичинекей баласы Москвада да 88 жылкысы.
Ошол Cumhuriyet'in balası ayıldı başına 2 kavat üy salıp aldı bir yılda ele. Ha, o. Var ustan kalgamıştı. Men oylagam, uşul orustlara rahmat. Uşunça Kırgızdın içinden şu Cumhuriyet'in balasını tanıp kalan oşayt dep. Akça Al verir. görse al başka ken. İyi. O Cumhuriyet'in balası barıptır dağı o şayakta. İlgerteden işte magazin, kafe açıp algan. Özünün 25 yaş çoğun bir ayalda alıp aldıdır. Cumhuriyet'in balası mı? Ha canak 2 kavatlı üy oşonun aksasına bütüp attır tek ayaldın. Oşo neyle büyüdü kalktan akça tabadı. Mına ki. Hanı görüp alıp tangalıp otursam. No koşunam Nur Mehmet var o. Ha. Bunun balası da 88'de, tigin balası beni klastaş. O. Bul Bartır'dağı yüzünü klasta tek sentelette alıp alttır. Koymuş. Ova. Koy böyle. Klas yeteksin be. Yaylanan. Ayaş yapasın. Sentelet ol Nur Mehmet'in ayağını beni klastaş da. Ha. Ayaş yapası, klas yetekçisi. O şakantip olsun. Klas yeteksin al oğlum kızıken. Şimdi. Hem bilmeyim aksı kaldı. Hem düşünüş kıyın azıklarga. Balkin klas yetekçisi mektep tokup жүргөндө cinnet deyip koyun go. Anam. Cinnet deyse жүргөндүр кийин шашпа bir öç alam деп жүргөн go. Bir öç al, 2 öç al. Şunca da gekçil bolu bola, uyattı besme. Özünün klas yeteksin alıp aldı. Hem hazır aksaka. Az şunday balдар majürö baştaştı. Oşo özүнөн улуу колунда бар аялдарга үйлөнүп алган эркектер болот го. Кыздарды го түшүнсөң болот. Az erkekler ушинтип баштабады. Ошо колунда бар аялдарга үйлөнүп алып атпайбы? Ошону Москвада андай балдарды Альфонс деп коет. Kim деп koyat? Альфонс деп коет ал орустарда. Bilmem Oruslarda mı ne, Moskva'da mı ne de koyat. Bizde ayılda 88'lerde de bile koyat ana. Ошо 88'ler көбөйүп кетти азыр. O şakantip olsun aylana ne? Anı görüp alıp esim hop geletsem Moskva'nın poyuzu жердин aldı bilen jüröt eken. Metro дейт. Ya. Metro дейт. Metroda şu. Metroda geletsem 2 Kırgız bala. Birösünün çaşının jarımı sarı, jarımı kızıl. Birösünün çaşının jarımı gök, jarımı jaşıl. Eko biri belinden bekep kucaktap töşüne başın koyup alıp geletat. Alardı görüp alıp cinim geliyor. Bular kim desem, bular 98'ler deydi. Neden görüp koymuyorsun telefonu çıkıp oturuyorsun? Ne kotaslar? Bir kızık bak ya. Şundayken. Onunla kamera çıktı. Bu Libo jakta aldı, arkası bak koy, bit barın görgüzetken. Muhammed degen inimizden asınar bulat. Hazır numarda aldığına жазып koyuz. Ben bunu aldırıp neme kılıtam? Sarayga koydurup atam. Jana ata şu yerden karap duram da koylarım uça. Koylarım karap durmasam ata bayan koz-koşurlar terezden sekirinip çöp kaçıp. Oşulardı görmeye kalıp tam. Şunun için görüp turayın da ucundan aldım. Muhammed degen iningizge kayırsanızlar болады. Үйүңүздөргө койсоңуздар болады, сарайыңыздарга, автоунаа гаражыңыздарга каалаган жерге койсоңуздар болот. Игилип каласыз Muhammed? Болуп турам. Асыкал кыйналган экенсиз. Siz 2008'lerde görбөйлү өлүп калышыңыз керек экен да. Алар чачым эмес бутун боёп алса керек кийин. Az erkeklerдин баары ушинтип баштабады. Anı görüp alıp uyga gelip cinim gelip otursam ne verem alıp gelip görgöz kola çoğ atam bunu onu görüңüz deyip. Telefonda karasam bir gelin çıkıp alıp biz baldardı özümüzge katlatışımız gerek ne deyip matçıstı o deyip mi? Матчист айтат. Anısı mı nesi? Аксакал ал кызык эми ал саясат. Эми бундай бир ар нерсени шылтоолоп турушат да. Мисалы мындай болот атпайбы? Эркектер жанагынтип аялдарын таштап коюп кетип калган баягы жоопкерчилиги жок эркектер бар го. 2-3 балалуу баланы таштап кетип калса анан аялынан ошол 2 балдарды өзүнө каттатып алам деп атат да. Өзүнүн фамилиясын өткөрүп алат депчи.
Ана мындайынан карасаң туура дейм. Тиги таштап алып кетип калсын, өзүнө каттатасың, баланы тиги керек эмне дегендейчи. Бирок ошону жанагы сырттагылар атайын акча беришет. Биздин ичинде биякта душмандар бар да, биздин коомду бузуш үчүн. Алар акча берет, акча бергенден кийин булар эмне кылат? Анан ошо мачество деп закон киргизтирип коет. Киргизтирип койгондон кийин ал мындай деген сөз. Эртең аял заты түрктөнбү, Кытайданбы, уйгурданбы, кимисинен болсо аял төрөп алса, төрөй берет дагы, өзүнө каттатып ала берет деп ойноштукка жол ачат да. Акырындан. Кара жерге ошо кантип болсун? Андай боло турган болсо, оны биздин Жолдошбек жинде үйгө келбей кала такыр эле. Аксакал. Ошо кантип мыйзам болсун? Ошентип шылтоо бул. Анан эртеңки күнү чыгат. Аяллардын укугу деди да, эми балдардын укугун коргош керек дейт. А балдардын укугун коргонсо, жакшы коргош керек деп айтасың. А бирок анын дагы аркасында башка нерсе бар. Ал мындай. Ана аз балдар жүгүрүп жүрсө, айтасың да бирөөнүн кыз бала болсо, "Апа ким кызы? Ай мына ким баласы?" деп айтасың го. Ооба. Кийин балдарга укук корголгондон кийин айта албай каласың. Анткени кыз же эркек деп айтканга акың жок. Ал жанагы кыз же бала 18ге чыккандан кийин, андан кийин эркек бала, андан ары кыз болобу, эркек болобу өзү тандайт дейт. Анан тандагандан кийин гана айтканга акың бар. Эми кыз болсо кыз турбайсыңбы, эркек турбайсыңбы? Ага чейин акың жок айтканга. Кара башыңчы ошо кантип болсун? Ошо эмне деген мыйзам болсун эми? Эми элестететиң, Фуркаттын поворотунда бир здоровый жигит турса. Айнанайын, балам атың ким десең, Наргиза деп атса элестетпейсиңби эми ушуну? Ошондон болуп атпайбы аксакал? Жанагы эркек бала өзү 18ден кийин эркек болгондон кийин ал мен кыз болом деп кыз болуп алса. Жанагы кыз 18ге чыккандан кийин мындан ары мен эркек болом деп эркек болуп алса. Ошон үчүн эркек менен эркек үйлөнүп, кыз менен кыз үйлөнгөнгө алып баратат акырындан мынтип. Ар нерсенин кылганы го деп. Ар нерсени шылтоолойт да. Мына кечээ көрдүңүзбү? Балдардан жана мусордон бала табылды десе, тигилерге табылбай калды да, чурулдап качпадыбы? Бир аз эле болду. Ар бир жерге акча берет сырттан, үй сала калалы дейт. Ар ошондой роддом сала калат экен. Эгерде ким төрөсө дейт, ошол үйгө алып келип таштап турсун дейт да, мусор караган үйгө таштап турсун дейт. Өлөтүгөн айбон атам. Ал силерге эмне Касымбектин сарайыбы? Барып төлө алгыдай. Ошентип да, баарын жолун акырын бузуп атат да акырын. Андайларды алып барып чогуу эле бизди алып келип камап туруп өрттөбүз керек акмак. Ошондой болот да, элдин башын айланткандар көп. Жана ошол таякта ойлонуп отурганым ошол болчу. Ата болгондон кийин ойлонот экенсиң. Кем сиз анча эмне кыжалат болдуңуз? Кече барып келдиңиз. Бир ай жүрдүңүзбү? Бир ай жүрдүм, кыжалат болот экенсиң да киши. Бир жер ооруп атабы? Ой, оорубайт деле. Эмне болду? Кыжалат болуп сыгылганым менин балам дагы 88да. Ошондой дебейсиңби? Бирок чын опурталдуу экен. Сыныктан башканы баары жугуштуу болду, анан эртең келип отурса бирөөнү жетире алып. Анда достор айтат да, жүрүп биякта аяш таптым деп тиги. Ошон үчүн мындай кылайын деп атам. Жаза тайып келип калса, сүйгөнүм бар, анан сүйлөшүп аттым эле дедирбей, оозун жаптап туруп бирөөнү алып берип үйлөндүрүп, анан кийин каяка жашасаң ошол жака жаша. Ач бол, тынч бол деп отурайын деп атам. Ошол ата. Кокус келип калса үйлөндүрүп, жайлап. Анан балаңыз келип калды го, мен айтканча болбой эле. Кандайсың? Жакшы, алакыбыз жакшы турасыз. Жакшы, Кудайга шүгүр амай. Сагынып кандайсыз? Сен айтып атсаң, келип каласың да жаңы эле. Сен жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Жаңы эле сен тууралуу сүйлөшүп атканбыз. Айтып койбойсуңбу, ата бар айтам деп. Ой, ата отпуска. Мына жаңы жылдан кийин биздики да жумуш билесиз да, бирде берсе бирде бербейт. Анан отпуска бергенден бери 1 ай жүрүп кетейин деп келдим. Айланайын, ата бар айтам, билет алып койдуң десең, акең экөөбүз эч болосо бир козуну союп, казанга салып коюп, мидин айтмакчы, күлмүңдөп кара жүз бурдум, күчүмдү жыйнап түстүрдүм. Пахмелин кургур сенби деп помидор менен жүз турдум кылып. Козуну казанга салып коюп, керчесин былкылдатып, чекесинен кесип туруп, күтүп турмакпыз да балам. Айтып койсоң болбот да. Ой, мен мейли өзүңүз эмне болду? Өткөндө кандай келдиңиз? Самолет. Жакшы келип алдым балам. Ачка эле болгонум болбосо жакшы келип алдым. Кыйналдым ачка. Эмнеге?
Canım akçalı olmaptım da elin bari tamak jеп atsa жалдырап карап отурдум ошол жерде. Ой ата мен билет алганда самолеттин ичине баарын даярдап тамак аш менен деп албадым бирок аны эмне жөн эле кетип калабы. Ошондойбу? Ооба тамагы менен. Тамагы бекер болот. Оо. Айтып койбойт белең. Утуп калдым. Айтып койсоң 4 жашылыкты койдуруп кой. Ошол жерде. Самолетто да. Өзгөчө келмекмин го чиркин самолетто. Мейли балам, мейли эме. Аман эсен келипсиң. Келгениң жакшы болду. Бу жаңы эле акеңге сүйлөшүп атканбыз. Мына мал семесинде, мал эттүү экенинде үйлөнүп кет. Мына 1 ай отпускага келсин, как раз убактың келен болот. Эртең эле içinde чыккандай мал арыктайт. Өзүбүздүн айылда жакшы кыздар толтура. Орунбек Аяштан корго. Орунбек Аяштандын неберesi бар, мыкты кыз. Орунбек мен барсам жок дебейт. Орунбекти bir söz менен көндүрөм. Bir söz менен. Болбосо мына айыл өкмөтү аке. Муну катын сен менен келдиби? Жоқ ақсақал, мен нектеме, сіз мен сүйлөшүп отурам. Ой, уулуңуз менен келди, ошону айта албай, жанттан бери түткүлөсөм да карабай атпайсызбы? Чогуу келишти. Бул мунун? Чогуу келди өкө. Мунун ким эле? Мен эртеден бери сизге жаман неудобно болуп ошону айткыча эле болбой неметпей атпайсызбы? Катуураак сүйлөчү. Ой, үйлөнгөм ата, кичине жаңы жылдын алдында сюрприз кылып коеюн дедим. Үйлөнгөм? Өткөндө мен барганда жок эле го. Ой, анда айта албай эле неме болуп калып убакыт. Эмне дейт? Эми өткөндө сиз барганда ийа кылып айта албай коюптур да. Ана мына жаңы жылдын алдында кичине майрамда шаар шөкөт шарапат кылып, майрам кылып, сюрприз кылып алып келдим дейт мындай. Байкатпай шарт этип приз кылып алып келди. Сюрприз? Приз кылып. Мына сюрпризиң сал эскираак эмеспи? Бул сага чейин 3-4 жерге сюрприз болгон неме окшойт бул? Түшүнбөйсүз ата, сүйдө. Бул чоң окшойт мындан. Сурачы жашын кайсы жылкы экен? Мага ыңгайсыз болуп атат, өзүңүздүн келиниңиз эми өзүңүз сурап атсаңыз. Мемне? Неме? Аяш, ами аяш деп атым. Ушинтем да мен. Неме? Этай. Кайсы жылкы болосуңар? 68 эле. Эмне дейт? 68 дейт, мени менен тең экен. Колуңа ушул тийдиби? Жашыран таппадың ошо Москвадан. Үйүрү менен жүрөт го ошол жерде. Акмак атаң. Айттым го, баары 88-ине барыптыр да бул акмак. Айбан ата. Мейлестетпейсиңби? Мунусу 68. Бул 88. Мен 58. О, 8ден айткан экен да сиздерге. Айдана не? Бул буга караганда мага жакыныраак болуп атпайбы? Туура айтасыз аксакал. Акмак ата. Сизге чын эле, сизге 10 жаш айырма, буга 20 жаш айырма экен да. Мындай кыл балам, мага караганда билимиң бар, күчүң да жетет, билимиң да жетет. Мындай кыл. Үйдө биртке акча бар. Муну болгон окуяны эч ким укпасын. Сен ук, мен ук, бөлөк эч ким укпасын. Эл укса дагы муну кошунам Токтокан укпасын. Токтокан укту дегиче эртең ош укту дей бер муну. Шуну мындай кылалы балам. Азыр күнүнө 3-төн 4төн рейс бар Оштон Москвага. Акчасын мен берейин, билет алдаганы келди, учур айланайын балам. Эл караган бетим жери карап ит болбоймбу? Ай берим кетти акмак. Аксакал. Сиз кичине сабыр кылып турбайсызбы? Мен аз ойлондум да, сиз айтып атсаңыз. Каяка шашып, эми кетет да тиги мына азыр мына иште жаңы жыл.
тарсылдап салют атылып атат. Кимдикине ким келип атат, ким чыгат, эч кимдин иши жок. Токтогон эже жана кызып отурган экен, эшиктин алдында балдар жетелеп кирип кетти. Ал 2 күнгө чейин өзүнө келбейт. Азымда кылбай, сабыр кылып турбайсызбы, үйгө кирип сүйлөшөлү шашпай. Мына өзүңүз айтып атпайсызбы? Тигинин айырмасы 10 жаш экен, тиги менен 20 жаш экен. Ошо кантип болсо ошондой болот. Сизге жакыныраак болуп атпайбы жашы? Анан Ошого мен ойлондум да, мындай кылбайлыбы? Сүйлөшүп туруп бул кызды, келинди сизге айландырып ийсек эмне болот? берки акмак бербейм деп талашат да. Аяк сакал. Ал жагынан сиз кабатыр болбоңуз, кыжалат болбоңуз. Мен берки 88ге мен өзүм классташтарыман таап берем. Бар ошо сыртта Россияда. 68ден ур болуп калды дейсиз Москвада. Бар. 88ден. Эмне кылсаң дагы муну жолдон ары берип аткан бирөө жагын байкап каласың. Үйгө алып кел, үйгө алып келип сүйлөшөлү. Сүйлөшөлү. Абырым кетпейт. Айна эмне кылган бет?